Assalamu alaikum урматтуу ат жалын ойногон азаматтар, атпай журтум. Ушул кечиңиздер менен биз май айынын ортосунда күтүлбөгөн ысык күндө Чүй областынын Жайыл районунун Акбашат айылына келдик. Келгенибиздин себеби бул айылда өтө мыкты айгыр багылып атат. Ал айгырдын ээси Абдукулов Рахатбек. Инибиз жакшы айгырды багып, ушул асылдандыруу иштеринде өтө мыкты иштерди алып атат. Азыркы сиздер үчүн бере турган маалыматыбыз Рахаттын жакшы айгыр жөнүндө кенен кесири кеп кылабыз. Достор, биз маегибизди баштайлы. Мына Акбашат айылында турабыз. Жана айтып өткөндөй, Рахат бул кептин башатын өзүң жөнүндө баштасак, кайсы урууң кайсы, тууганың кайсы, туулган жериң кайсы дегендей баштайлы сөздү. Ассаламу алейкум. Биринчиден Байге Мурас каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, достук байке, куш келипсиздер биздин айылга. Рахмат. Мен өзүм аты жөнүм Абдукулов Рахат Анарбекович. 1990 жылы ушул айылда туулгам. Ушул айылда өсүп чоңойдум. Сол тоорусунан болобуз. Бүгүн ошо силер келип калыпсыңар байке. Ушул айгырды тартайлы деп чоң рахмат байке. Анан бул ат жөнүндө айта кетсек, былтыр ноябрь айында алдык. Ооба. Ошо атактуу биздин Кыргызстанга таанымал Керим Өмүралиев байкебиз таап берип, ошо өзү менен иштеген Адыш деген баладан сатып алдык. Былтыр август айында Алматадан келиптир. Астанадан бир чабышта бир тутуп, Алматадан экинчи чабышта токтоп калып, ушу бутун кокуса толгон экен. Жоон тарамыш болуп калган. Анан ошо бутун дарылатып, Кыргызстанга алып келип, дайындайбыз деген ой менен алып келишкен экен, бирок баягы кандай десем, бизге буйруп калыптыр да байке, булар бизге буйруп калыптыр, ошо менен биз алып калдык бул айгырды. Рахат, анан бунун ата кличкасын, өзүнүн атын, кайман атын, анан ата тегинине токтололучу. Бул аттын өзүнүн аты Саржун. Ошо өзүнүн документтеги аты Саржун. 1 жашында ошо Астанага алып келишкен экен муну Европадан, Ирландиядан. Өзү атактуу Cityscape деген айгырдын прямой баласы. Бул тууралуу да аз алдыда Милан байкебиз айтып берет. Бул аттын атасы, чоң аталарын байгелер абдан көп экен байке мунучу. Анан чуркап жүргөн линиядан, анан азыр Кудайга шүгүр ушу элдерге коюп берип атабыз байке. Анан Рахат, айтсаң, бул айгыр өзү Алматадан чабылып турбу? Алматадан ошо акыркы чабышында 3 жашында ошо бутун кокуса толуп, ошо менен чабыш көрүлө экен. Уже быйыл ошо апрель айында, 14 апрелде 6 жашка толду. 3 жаш экен, күчүндө экен. Күчүндө, Жакшы, анан бунун азыр бул тегеректе ушу бээлер келип, токтотобуз деп суранып, канча бээге токтотуп койдуңар ушу келгендерге? Быйыл ушу жылдын 5-март айынан бери бээлерди каратып атабыз. Бээлерди жакшы карады. Баш аягы бир 20-25 болуп кетсе керек байке. Жакшы карады быйыл. Ошого да кичине баягы эти түшүп, эметип турган кези азыр. Анан быйылкы жылкыга жакшы болуп атат, 1-жылкы. Бунун Кыргызстанда балдары жок. Ошо бунун бир эле баласы бар экен, азыр ошо Алматада центральный ипподромдо бир эле баласы 1 жашта. Атак бунун балдары жок. Анда жаңы коюлуп аткан экен. Жаңы коюлуп атат. Анда бул айгырдын келечеги экен. Анан айгырды азыр көрөлүчү, азыйын кандай сайыптыр? Жогуш эле болуш керек, э? Жогуш эле, ооба. Мен баягы салттуу түрдө айгырдын азыйын көрмөй адатым бар. Азыр мындай эле көрүп коебуз ал эле. Жакшы, бир элди жакшы сайыптыр азыйын. Мына достор, колгондан жоош. Ганаш алкымы да коебуз, алкымы жакшы экен. Өзү дагы мындай өтө бийик эмес, анткени орто бойлуу күлүктөр, негизи чуркай турган күлүктөр ушу орто бойлуу болот экен. Таноо тумшуктар абдан, кашказда абдан сулуу экен. Эң сонун айгыр экен. Анан Рахат, айтсаң, карабай бер. Айтсаң, бул айгырга азыр эми мунун канча менет кетип атат, жем чөп кетет дегендей каражатты аябай талап кылат.
Анан ушу бээлерди токтотуу маселесине келгенде тыйынтык бир жагы кандай болуп атат? Эми байке бул эң биринчиден баягы жеңил болсун деп, элге качыр болсун, ушундай тукум айгырдан тукум алып деп бээлердин медициналык справкасы менен эле, Вет справкасы. вет справка менен эле анан кийин 15 000 сомдон коюп берип атабыз. Биринчи жыл бул эми баягы байке айгыр каны күчтүү, данные күчтүү, мүчөсү баары жакшы, бирок кулун бериши да бир өзүнчө бир эме да байке. Туурабы? Данныйды кандай берет, балдары кандай чөт, ген ошол жагында да маселе бар го. Ошон үчүн быйыл биринчи жылга ошо 15 000 коюп берип атабыз. Абдан туура чечим чыгарыпсыңар, аракат. Анткени баягы эми бул жан келгенден кийин баягы элди да кыйнабай. Элди да кыйнабай, ооба. Анан 20 бээге коюлса, анда бул тегеректе жакшы Буюрса жакшы байке. күлүп баккандар көп экен да. Тияк Сокулук районунан, Панфилов районунан, бияк Сусамырдан, Таластан бир бей келип качырып кетти байке. Бул өзү мен азыр бул айгырды байкап турмун, абдан жеңил мал экен. Жеңил, ооба. Жеңил экен, анан мындай Жоош. жоош, анан эме, мындай чыйрак мал экен да. Чыйрак көрүнүп турат, абдан чыйрак мал. Адамдын тырышчагынан күлүп эме балбан, күрөш балбандар чыгат дегендей. Тырышчак абдан тарамыш бүткөн бою, тарамыш толку бою мыкты айгыр экен. Анан жеп ичкени жакшы дедиң, Жеп ичкен аябай жакшы байке. Көбүнчө сурайт да. Аппетити аябай жакшы. Анан азыр кыргызча эле жем чөп менен турат. Эч кандай бага витамин деле берген жокпуз. Жашта мен ошо ушундай производителдер менен иштеп жүргөн кишилер менен баягы советтештим да байке, советтешсем келип көрүштү. Анан бул айгырга эч кандай витамин деле кереги жок экен. Жем чөп кыргызча эле. Ошондой менен жумуртка менен турат азыр. Бел кыска экен аябай. Бел кыска мал экен. Анан бул линиясын азыр эми биз Милан деген өзүбүздүн бизге кайнаган болот. Өзүнүн кайнаган болот экен, Ооба. Милан менен сөзүбүз уланталы чогуу. Анан Миландан дагы маалыматты кенен угалы муну линиясы боюнча биздин көрүүчүлөргө тим эле майдалап туурап туруп алакандан салып берели. Мына достор, биздин буга чейинки берүүбүздө мистер Черчилль деген айгыр боюнча берүүбүздө дагы бизге серепчи болуп, өтө жакшы баалуу маалыматтар берген. Милан досубуз менен дагы маек улантсакты улантканды туура көрүп атабыз. Милан эми бул айгырдын азыр Рахат айтты, линиясы мен ошо нар жагын жакшы каза албай атам. Ошол жагына жардам берсең, бул айгыр линиясына кенен баяндама кылып көрбөйлү, анализ кылып. Рахмат. Чоң рахмат. Эми бул аттын өзүнүн линиясы боюнча Race Native линиясынан атасы Cityscape деген айгыр. Англияда турган айгыр. Ирландияда эмеспи? Ирландец айгыр да. Эми Англия, Ирландия чогуу жазылып турат көп жерде. Жанакы Jadmond Farms деген заводдон чыккан ат. Азыркы бул өзү түздөн түз. Френкель турган сарайдан чыккан, Laurel River чыккан, былтыркы жана Дубайды уткан. Ошол сарайдан чыккан да, жылкыча чарбасынан. Мунун атасыбы же өзүбү? Бул өзү деле ошол жерде чыккан. Бул атасы ошол жерде турат. Керемет экен анда. Cityscape болсо өзү 23 жол чабылып 6 жол чыккан ат. 9 жол 2, калгандары платный место. 2 миллиондон ашык фунт стерлинг уткан ат алдагычы. Cityscape болсо ошо Европада чабылды, Кытайга барып чабылды. Анан 1800 Дубайдан duty free уткан. Ушул айгырдын прямой атасы. Мунун линиясынан Франциянын Трюфальный аркасын уткан Трамполина деген ат бар. Агалары болуп кетет да. Эне жагына келсек, бул атактуу Нижинскийдин линиясынан Эрнандо деген айгырдын кызы бар. Валори деген. Ушунун энеси ушу Валори. Ушунун тай атасы түздөн түз Эрнандо. Эрнандо болсо Триумфальный аркада 2 болгон, Японияда 3 болгон, Америкада 1 болгон, 2 болгон, ар кандай чабыштарда. Күчтүү айгырдын линиясы энеси ягы. Бул айгырдын эми өзгөчөлүгү жана баягы мурунку интервьюда айттык го, стайер, бул таза майлер айгыр. Бул скорость берет. Бир өзгөчөлүгү ушул. Ылдамдыгы. Экинчи жагынан бул абдан мыкты маточник болот, чынында. Мунун эне жагы күчтүү бээ. Мунун тай энесинин атасы Пентер Селебри деген айгыр. Триумфальный арканы уткан. Ушундай
буюрса Кыргызстанга жакшы кызмат кылат деген ойдомун. Өзгөчө бул баягы маточник болот. Кыздардын баалуу кыз болот. Баягы жылкылар болот да. Будан түшкөн ургатчы бээлер жакшы тукумчул болот экен да. Ооба, мисалы азыр айтып жүрөбүз го, Заливдин, Разливдин кыздары отурган жерде бүт эле жүгүрүп атпайбы? Ооба. Ушундай айгыр болот, Кудай буюрса. Бул өзү дагы сабырдуу айгыр экен. Могу биздин күйөө балага кут болуптур. Буйруп калган экен. Жакшы айгыр болот. Айтып берген чыгар, кайдан келген, ким алып келген муну. Ооба. Эми Керим акебиз жөн жылкы албайт да, ооба, туура айтасыз. А кишинин тиктеп койгон эле жылкысы эмнеге турат дейсиз? Биздин азыркы замандын сынчыларынын мыктылары бири ошо да. А кишини аңдып жүрүп эле көз кырын салган айгырды ала коюш керек. Ооба, туура айтасыз, туура айтасыз. Анан Жакшы. Милан айтсаң, бунун эми баягы күлүктү бээ туат деген кыргызда деле сөз бар да. Ооба. Анан мунун энесинен түшкөн башка кулундар ошондо мунун бир тууган кулунтай, анамандар чабылыптырбы? Маалымат барбы ошо боюнча? Жок, бунун эне жагыныкынан жок, ата жагынан бар. Казакстанда Атырак деген жакшы чаап жүргөн ат бар. Эне жагынан андай эме келелик. Кыргызстанга мунуку. Эрнандадан. Бир бие бар, Наталья. Петлюра деген Ставропольда. Ошол эне жагына ушу менен жакын. Мунун Эрнанданын кызы ал дагы. Леди Наталья болсо жанакы былтыркы Грозненский дербини уткан Бендерштин энеси ошо Леди Наталья. Ошого дагы таянып айтып атам. Мунун эне жагын бул айгырдан түшкөн кыздар баалуу болот аябай. Керемет. Анан Милан, бу сен кайның болот экен, Рахат. Рахат быйыл жакшы бээлерге койдубу же мөртөшөлтө бээлерге коюп салдыбы? Эми ар кандай болуп атат, бирок эми жакшы бээге тандаганга аракет кылып атышат. Андай. Анткени айгырдын даңкын жакшы бээ Туура чыгарат. айтасыз, туура айтасыз. Быйылча жаңы баштап жүрөт ушу күйөө балабыз дагы. Эмди жылдан баштап кулундар түшөт. Сиз айтасыз го, баягы категорияга бөлөсүз го, жүгүргөн классы, өзүнүн заводской классы, анан эмеси экстелексия болор. Анан бул заводской классын эми билебиз да. Кудай буюрса 1-2 жылда кулундарынан байкалат. Мен линия боюнча бул да айып деле жок. Сонун экен. Анан бу Милан, бу сенде маалымат өтө бай кенен сонун экен. Чынын айтсам, Рахмат. өтө кандардын баарын айтып атканда мен көп нары эстей албай, кичине башым айланып чыгып атыр. Бирок көрүүчүлөрүбүз кайра түрүп түшүнүп алар. Анан мен мунун эмен кандай бээлерге койду деп сураганын себеби биздин деги эле кыргыз жергебизде Талас областында да бир жакшы айгыр бар. Айтумар деген өтө мыкты айгыр. Бирок ошол келгенде ал Айтумардын ээси да Манасбек деген жигит абдан ак көңүл жакшы жигит, туура жумуш кылып атат. Айта кетпесек болот. Анткени кыргыз бээлерге да коюп атат. Кулундарды жылдан жылга өйдөрөөк көтөрөлү деп. Деңгээли. Ошол деңгээлде ошондон улам Айтумардын кадыр баркы мындай жарыштарда угулбай атыр. Мисалы үчүн 10 бээге койду, ошонун бир экөө өтө таза кандуу бээ, анан калгандары мындай орто саар бээлер да. Анан айгырдын кадыры жакшы көтөрүлө албай атыр. Анан ошондон сураганым улам, бул айгырды жок дегенде бир 5 мыкты бээге коюш керек го. Буюрса менин бир бээм келет, ошо ретриоттун кызы. Жаңы тууп эметсе, анан кийин ошол келет. Кудайга шүгүр, эми тааныштар бар, кадыр баркыбыз бар дегендей. Сонун экен. Анан Милан, бул жанагы трамполина бир кайталап койчу, көрүүчүлөрүбүз дагы бир түшүнүп калсын. Трамполина деген айгыр триумфальный арканы уткан айгыр. Ошонун атасынын бир тууганы болот да. Трамполинанын балдары бар Кыргызстанда, жана Лесерена деген бар, башкара сууда турат. Жакшы жүрөт. Трамполина Казакстанда да бааланып атыр да, э? Трамполинанын балдары жакшы чуркап атат деп угуп калабыз. Азыркы чабышта жанагы майлерди көп баалап калды да, үйлөрүбүзгө. Бизде аламанга стайрды баалайбыз. Булар баягы керектүү маалы скорость берет да. Баягы аягында чуркай турган. Ооба. 500-када коюп 500 метрде. Ооба. Учат. Бул айгырдын эми өзүң эксперт катары бул айгырдын сага кайсы мүчөсүнүн кайсы жери артыкчылыгы бар экен? Бунун мен кыргызчасын айм эми. Бунун каржылыгы жакты. Каржылыгы таза. Иликтери мыкты да, ашык жети жок. Башы жакшы. Аламандын башы ушундай болот. Бул кичине грубыйраак болот.
Орок баштап коесуз кыргызча. Анан могу сүбө деп коебуз го кыргызча. Аркы макылак турган жер, ошол жери жакын экен. Анан могу куймулчагын баалайм. Куймулчагы бекем болот, чоң болот. Буттар өзү сухой буттар. Мен дарыланган мындан кийин ушундай деңгээлде турат. жакшы Иликтери мыкты да. Мен да бир аксакалдан дагы бирге укканым бар да. Анткени азыр муну кабыргасын көрөлүчү. Мына бул соңку кабырга менен кийинки кабырганын ортосунун ачыгы нер аябай ачык болуш керек депчи. Мына 2-3 эн кирип кетиш керек. 2 болду мына. Соңку кабыргасы менен ошол дурус экен буда дагы. Кабырга ачык болсо абдан мындай бир бүлүктүн белгиси дейт. Анан биз айтып жүргөндөй байкасаң мынагу уюлу көстөн өтө эле өйдө экен, жогору жакта өсө экен. Анткени бул бирден бир белги. Уюлу да башкачараак экен бул бүлүктү. Таноосу да туура. Правильный да, мына башы мыкты. Башы мыкты. Эң мен өзүм көп күлүктү байкап жүрөм, аламан утуп жүрөм. Каржыликтери жакшы. Ушул каржыликти кармалап туруп бир көрсөтүп койбойсуңбу? Биздин көрүүчүлөр жаңы үйрөнүп жүргөн досторубуз. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, мына каржыликте болгон моердиге чейин айтат, бияга шыйрак. Бул шыйрак каржыликтен кыскараак болуш керек, шыйрак өзү. Бул каржыликте ашыкча эт болбош керек, бу жерде булчуң эт. Бул ашыкча вес салмак. Жүргөндө кыйынчылык алып келет. Ушундай көкүрөк, омуро, мына касая деген билесиңер баарыңар. Мен жактырып аткан мына сүйөөсү жакын могу макулаккачы. Сүйөөсү бир муштум болуш керек мына. Мына. Аябай жакын экен. Ушул белгисин берип, мына могу карчыгалып отурбайбы? Мына куймулчак бекем. Куймулчакты эми азыр мен бул чоочуп терип жибербесин, куймулчактагы багы мындай биздин илгерки жылкыларыбыздын чычаңы узун болот, өйдө оор келтек куйрук деп атап койгонбуз. Анан булар ушу чычаң кыска, анан жеңил болуш керек да, анан кайраттуу болуш керек, мындай жобош элеби? Арган болуп калат эми, этият болуңуз. Көрдүңүз, кой терип жибербесин, сак бололучу. Мына ганаш деп коебуз го. Ооба. Бул жерде үйрөнгөнүм бул. Рысман байкеден үйрөнгөнүм. Мына бул жерде да кароол деп коет, кароол да жоон болот. Мунун кароолу дурус экен, мен байкап атам. Бул таноо жакшы. Могу ичке болот, күлүп аттык. Мына достор. Узундан. Мен өзүмдүн сынаган белгилерим. Эми кыргыз күлүктү 70ке бөлгөн. Туура айтасыз. Андан аркысын дагы санжырага бөлгөндө абдан да татаал. Анан могул дагы бир мүмкүнчүлүгү мынакей, мына каржыликте эмнеде урчук сөк бар да. Ооба. Мына каржыликтин. Мына болсо. Ооба. Ушунун тушунан бул көкүрөк ылдый түш турса, көөдөндү деген белгиси экен. Туура айтамбы? Терең жылкы деп коебуз кыргызча. Орусча глубокий дейт. Широкий, глубокий болуп бөлүнөт. Анан дагы бир өзгөчөлүк, могу далы өркөчкө жабышып туруш керек жакшы. Балыкчон деп коет кыргыздар. Мындай болуп. Бул өзүнчө болуп калат кээ. Мына балыкчон. Бул балыкчондор негизи абдан жакшы белгилердин бири. Жеңил малларда балыкчон болот. Эми мында кантип бөлөкчөсүн айтабыз. Башы мыкты байке. Чынын айтайын. Таластагы ат майданда Багдад деген Бессанейдин баласы түшкөн. Багдад ушундай жерде качкан, ушуга окшош болуп кетчү. Жакшы экен. Бакайлар дагы жакшы экен, Бекем. Бекем ана тиккен, өтө жумшак, лебелчек эмес экен. Кудай буйрса. Ошотиги бутунан оорусуп таптырат. Ооба. Күйгүскөн турбайсыңарбы? Ушундай келиптир бул күйө балагачы. Керимекелер тээп койсо керек да, бети аркы бутунун ичине. Жакшы. Эң сонун Милан, сен кайдың болот экен бул Рахат деген инеңиз. Бул аларда сен менен кеңешкен чыгар? Канын жиликтеп. Жок, эми калп айткандай болбойм. Бул киши алып туруп анан мага көрсөттү. Мага карашы, мына азыр мына көрүнүш кандай сонун. Бул сүрөт мага жагарын билди окшойт, анан көрсөттү да. Мен совет эткен жок алып аткан. Мен алып кел демекмин да, азыр эле алып кел демекмин да. Эң сонун. Ушундай айгырлар биздин илгери Сайзон кечиресиз сөз болду. Таластагы ипподромдон Зарон деген айгыр келген могу ысыката. Ушунун балдары ушундай түшкөн. Ар бир баласы күлүк берди ошону. Зарондун. Туптур айтат. Зарондон Зав деген күлүк болгон. Завтын балдары бүт талас өрөндө жакшы чуркаган. Аны ким эле айт? Кем чыкырсаң? Айтматов деген зоотехник ким эле? Таластан келген зоотехник Айтматов деген киши ким эле? Ошо киши алып келген. Ооба.
Bunu azыр biz эмесинде байкап калдык. Азыр сара кылганда да бул сийдиги алдыга тегерек алдыңкы шыйракка жакын чыгып атат да. Бул белинин кыскалыгынын белгиси да. Сиз туура айтасыз, эми көпкө бөлгөн да капкан бел, 4 сан, кээ бирөө субагай болуп, баары бири Кудайдан болуп, багы болуп турса, сиз айткандай жакшы бийлерге түшсө, баасы көтөрүлөт. Bunun ошо мен да өткөндө айтып өттүм. Бул күлүктү биз өзүбүз кыска, бул чөйрөдөгү эми илим пост зоотехниктер эмес. Биз кыргыз балдар ушинтип тилге жатыгыраак, оңоюраак 4 типке бөлдүк да. Биринчиси өткөндө айтып өткөндөй каны, линия атат деген. Ал боюнча 5 деген бал алат, эң жогорусу. Анан кийинкиси мунун өзүнүн чуркоо тарыхы. Байга илимдирби, илимбеттерби. Анан кийин Тукум берген жагынан. Тукум берген, эң акыркысы тукум берген да. Экстра деп келе эң акыркысы тукуму кандай баланат да, ошо тукумуна карата биз эми кийинки жылдары баалайбыз. Туура. Азырынча ошо белки 3 категория менен эсептеп турабыз. жакшы азырча жакшы алып тур. Жакшы деген баага. Мен өзүм ички дүйнөм менен ошо ойлоп турам, жакшы деген баага. Эң сонун. Анан эми 1-2 жылдан сиз айткандай балдарын байкайбыз. Кандай берет, кандай бээден кайсы баласы кандай жүгүрөт. Мен өз ички оюмда ошо кыздарын чогултуп алышыбыз керек Кыргызстанга. Жакшы. Сиз айткандай ал киши жөн атап келип бербейт Кыргызстанга. Керим акени айтып атам да. Ошо Керим акени биз ошол кишиге карап түзөлүшүбүз керек. Туура айтасыз. Көп саяпкерлер ошол кишиге түзөлүп, ошодон таалим, тарбия алып, көп мыкты жаштарыбыз өсүп аткайбы? Ооба, туура айтасыз. Жаныбардан белги айбакса экен да. Жакшы, Милан, анда сага дагы рахмат. Биздин көрүүчүлөргө дагы сенин салганың, тактаган баарын анализ кылганың өтө жагып атат. Рахмат. Сен өзүң дагы дүйнөлүк сайттарда отура турбайсың, маалыматтарды түзмө салат экенсиң. Анан мындан да мүмкүнчүлүк болуп калса, мындан кийинки дагы эртеңки бир кантта да бир жакшы досубуздун айгыры бар. Ага да бир барып, сереп салып, байкап сынап берели көрүүчүлөрүбүзгө. Байкап көрөлү, мен жумуштарым кандай болот, эгерде бошоп калсам алып барып көрүп берейин. Ишиңе ийгилик. Рахмат. Рахмат кеңешиңе дагы, Сизге рахмат. кебиңе дагы. Рахат, эми бул айгырды жакшы бир 20-25 бээге коюлуп калыптыр, э? Ооба. Аны эми ошолордун жоктон бир бээсин көрсөтүп коелу. Бул бээ боюнча айта кетчи, мындай бээге коюлуп атыптыр буюрсаңар. Кысканчаак экен жаныбар. Бул бээ 2010-жылы ошо Сыгата районунан Ылдыйк Алга айылына сатып келгенбиз. Бул ээси саяпкер киши болчу, 5 жыл өтүп кетти ал киши. Ошол кезде атасы ипподромдо чуркап жүргөн, азыр так эсимен чыгып калды. Анан bundan жакшы кулундарды алдык. Ошо могу кечөөнү тууду бул бээ. Бул деле ошо жакшы производительдерин качырганбыз бул бээни былтыр. Ошондон туулуп, азыр эми буюрса ошо өзүбүздүн Саргашка атка кошобуз деп, Саржунга кошобуз деп пландап атабыз. Саргашка Саржун турбайбы, э? Саржун. Жакшы. Калган бээлердин баары Калган бээлер булар жакта бир бээ турат, ал Южный магистраль Бишкек шаарынан келди. Саржундан качырылды. Коронун алдындагыбы? Коронун алдындагы. Южный магистральдан алып келишти. Ошо ээси каяктыкмын болуп эле ошо. Бул бээ Ылдыйк айылдардан келди. Бул дагы атасы чуркап жүргөн эме, эсимен чыгып калды. Эми Рахат бир баягы чындык баарынан, бийик баарынан кымбат да. Ооба. Анан ушу мен азыр бир оюмду айтып коеюн. Бул бээлер эми баягы элитный бээлерге кире албайт. Кире албайт. Анан бул бээлерден айгырдын даңкын чыгара албай калышы ыктымал. Бирок эми дурузураак түшүп калышы ыктымал. Бирок мүмкүн болсо дагы жакшы бир 3-4 өтө мыкты бээлерге коюлду. Өтө мыкты бээлер коюлду байке. Ошол эле Күнтү айылынан келди. Ошо чабыштарды утуп жүргөн. Анан бээлердин атын айтпай эле койсоң деп суранып кетишти. Ошол эле биринчи, экинчи байгеге илинип жүргөн 5-6 бээ токтоп кетти. Эң сонун анда. Анан ошол эле сырттан келген ошо привозной бээсин бир таластан бир байке качырып кетти. Жакшы бээлер качырылды. Эң сонун, анткени азыр ушу жакшы айгыр баккан азаматтарыбыз көбүнчө бээни сурайт, талап кылганда өтө күлүк бээни алып келгенге аракет кылышат. Анткени алардын дагы айгырдын кадырын, өйдөлөшүн каалайт да. Анан эми бу жерден өз айыл жергесинде тургандан кийин анан
ушундай бейлерге да койгонго туура келет экен байке. Эми бул дагы туура. Анткени бул жөнөкөй бейден дурузураак колун түшсүн. Анан жылдан жылга каны өйдөлөйт да. Абдан туура. Ал жагы да абдан туура болуп тур. Рахат, эми май эгүүсүнүн соңунда өзүңдүн үзөңүлөш досторуңа, жалпы жамаатыбызга, ат жалында ойногон азаматтарыбыз, деги эле жакшы күлүктү кадырлаган азаматтарыбызга өзүңдүн бир ооз каалоо тилегиң болсо айтып койсоң болот. Эми байке, ошо эмне дейсиз, ушу силердин жалпы көрөрмандарыңарга, ушу Байге Мурас каналынын көрүүчүлөрүнө баарына ден соолук, ушу Кыргызстандын асманы ачык болсун, Кыргызстанда тынччылык болсун, ден соолук болсун. Анан ошо ат сүйүүчүлөрдүн баардыгына байке ушундай Саржунга окшогон айгырлуу болушун каалайм. Мындан жакшы ат багып жүргөн байкелер болсо, бизге ошондой Кудай ат насип кылсын. Иши кылып ат сүйүүчүлөрдүн баары жөө жүрбөсүн байке. Рахмат, жакшы кеп. Мына биздин да тилегибиз ошол. Биздин ата бабаларыбыз аргымакты кадырлап келген, аргымактын кадырына жете билген ата бабаларыбыздын өнөрүн биз улантышыбыз биздин милдет. Биздин да максатыбыз ошондой силерге окшогон азаматтардын жакшы айгырларын даңазалап элге мүмкүн болушунча күлүктүн, тулпардын чыгышына себепкер болом деген ой. Анда эмесе сага ишиңе ийгилик, ушу баккан күлүгүң берекелүү болсун. Балдарың бир айыл болсун, дасторконуң жайыл болсун. Рахмат байке, айткан арасында бактылуу өмүр сүрө бер. Рахмат байке, кубанычтабыз. айткан келсин.